Ташкөмүр шаарындагы кристалл заводунун орду өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көңүл борборундагы маанилүү объекттердин бири. Завод 1982 жылы СССР учурунда электроника өнөр жайы үчүн стратегиялык объект катары курулган. Бирок өндүрүш токтоп банкрот болгондон кийин ал 10 жылдан ашуун убакыт бою кароосуз калган. Жабдууларды тоноо жана уурдоо фактылары катталып келген. В 2024 году мы произвели технический аудит. 2024 жылы биз техникалык текшерүү жүргүзгөнбүз. Биздин адистер жерине барып ишканадагы коркунучтуу заттарды кубаты кандай абалда экенин көрүү жана аларды зыянсыздандыруу боюнча бир катар варианттарды сунуштоо максатында көрүп чыгышкан. Бул аракеттер объектте жайгашкан химиялык заттарды чыгарып алуу чараларын ыкчам жүзөгө ашыруу зарылдыгын шарттайт. Население. Бул коркунучтуу химиялык заттардын калдыктары кала берген кооптуу аймак дегенди билдирет. Кошулмалар уулуу, адамдарга да айлана чөйрөгө да коркунуч туудурат. После этого был подготовлен. Андан соң отчет даярдалып, анда бул заттарды же Россия Федерациясындагы атайын адистештирилген объектке утилдештирүү, же Кыргызстанда технологиялык утилдештирүү мүмкүнчүлүгүн кароо сыяктуу варианттар сунушталган. Келишимге өткөн жылдын аягында кол коюлган. Биз азыр ишти баштайбыз. Технологического на территорию. Эксперттердин баамында технологиялык резервуарлардын эскириши басымды төмөндөтүү коркунучун жаратат. Эң начар сценарийде химиялык таасирдин потенциалдуу зонасы Ташкөмүр шаарынын түштүк бөлүгүнө чейин созулушу мүмкүн. В зоне расположения объекта крайне сложный климат. Объект жайгашкан аймак өтө татаал, климаттык шарттарга жана жогорку температурага ээ. Айрыкча жайында көлөкө жерде да 40 градуска чейин жетет. Бул чындай эле чоң коркунучту туудурат. Ал басымдын төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. Анткени бардык булгоочу заттар атмосферага тарайт. Биздин адистер ошондой эле жабыр тарткан аймакты бир катар сценарий боюнча баалашты. Кооптулук жараткан бир катар жагдайлар бар. Но есть сценарий при плохом. 2025 жылы Росатом мамлекеттик корпорациясынын адистери тарабынан бул объектиде техникалык аудит жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы боюнча акырындык менен жерди коопсуз абалга келтирүү чечими кабыл алынган. Иштин биринчи этабы 2026 жылдын декабрына чейин созулат. Ал резервуарларды турукташтыруу, аларды көзөмөлдөнгөн шарттарда да ачуу жана зыяндуу газдарды жок кылууну камтыйт. Экинчи этап таштандыларды чыгаруу жана утилдештирүү. Бул жумуштарды 2027 жылдын аягына чейин аяктоо иштери пландаштырылууда. Каралып жаткан варианттарга да жеринде утилдештирүү же адистештирилген объектилерге алып чыгуу кирет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде эки тепкичтүү коопсуздук системасы түзөт. Анын бөлүмдөрү зыяндуу заттарды өнөр жай аянтынан сыртка алып чыгып кетишине жол бербөө үчүн нөөмөттө турушат. Белгилей кетсек, бул иштердин алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлиги бюджеттин негизинде или долбоорлорду ишке ашырып, аймактарды жана калкты кооптуу калдыктардын зыяндарынан коргоп калуу боюнча өнөктөштөр менен бирге тарыхый милдеттерди аткарууда. Келишимдин баасы 321 миллион 681 миң рубльди түзөт.